убагыбызда англис тилиндеги үндүү тыбыштар тууралуу кеп кылабыз. Буга чейин биз англис тилиндеги үнсүз тыбыштар менен таанышканбыз. Аларды силер жаттап алдыңарбы? Жаттап алды деп мен ишенемин. Англис тилиндеги үндүү үнсүз тыбыштарды эмне үчүн өтөшүбүз керек? Эмне үчүн биз үйрөнүп алышыбыз керек? Анткени англис тилиндеги окуу эрежелерин өтүп жатканда биз ушул тыбыштар аркылуу үйрөнөбүз. Анткени биз ар бир тыбышты туура айтууну биз ушундай жакшы өздөштүрүп алышыбыз керек. Ошондо гана жана орусча айтканда англис тилинин туура произношениясына жетишебиз. Анда эмесе кеттик. Үндүү тыбыштарды дагы мен силерге 3 категорияга бөлүп түшүндүрөмүн. Биринчи катардагы үндүү тыбыштар кыскача айтылат. Кыска. Экинчи катардагы тыбыштар созулма айтылат. Созулма же болбосо узак. Үчүнчү катардагы, үчүнчү категориядагы үндүү тыбыштар, буларды биз дифтонгдор деп коебуз. Дифтонг. Эмне үчүн? Ди деген сөздү өзүңөр түшүнөсүңөр. Дифтонгдор. Булар эки элементтен, өзүңөр көрүп тургандай, эки элементтен турган тыбыштар. Ал эмесе кеттик. Биринчи тыбышыбыз бул и. Акыры эле оозубузду чоюп и деп коебуз. И. Үстүнө кыргызча тамга менен жазып берсем болот. И. Андан кийинки тыбышыбыз бул Оозубузду кичине эле ачабыз. Андан кийинки тыбышыбыз бул а. Мынакей кыргызча тамга менен деп жазып коеюн. Кийинки тыбышыбыз бул о деп айтпайбыз, эле деп коебуз. Кийинки тыбышыбыз бул у. Биз у деп оозубузду чормойтпойбуз, жөнөкөй эле у. Кыргызча у тамгасын жазып коеюн. Андан кийинки тыбышыбыз бул мен деп жазып коем, бирок туура айтылышын үйрөтөйүн. Тилдин учун артка тартып кыргызча тамгасын айтып койсок, бизге болуп келип чыгат. Жакшы. Кийинки тыбышыбыз бул орусча широкий деп айтылат. Бул чоң, оозду чоңураак кененирээк ачып айтабыз. А дегендей ачып, бирок биз деп коебуз. Айтышыбыз керек. Оозубуздун эки жагын чоюп. Жакшы. Дагы бир жолу кайталайм. И. О. У. Жакшы. Булар кыска айтылат. Кийинки катардагы тыбыштарыбыз булар созулма. Бул эки кош чекитти көрүп турасыңар, булар созулма айтылуусун билдирет. Бул и, ар. Кичине тилдин учун артка тартып айтабыз. Ар. Ошондо коңур чыгат. Му арттан чыгат. Ар. Кийинки тыбышыбыз or. Мында дагы тилдин учун кичине өйдө көтөрүп артка тартабыз. Or. Жакшы. Кийинки тыбышыбыз бул у. Кийинки тыбышыбыз Жана кыргыз тилиндеги өнү айтып, бирок тилдин учун артка тартып, кайрып артка тартабыз. Дагы бир жолу кайталайм. И, ар, or, у, Булар созулма үндүү тыбыштар. Кийинки категория, кийинки катардагы тыбыштарыбыз булар дифтонгдор. Эки элементтен турат. Караңыздар. И тыбышы экинчи элемент болуп и болуп окулат. Эй. Үстүнө деп жазып коеюн. Ай. Кийинки ой.
Keyingi тыбышыбыз ear. Ear. I жана Бул I жана бул экөөнү кошуп ear деп айтабыз. Ear. Тилди өйдө кайрыбыз. Ear. Кийинки тыбышыбыз or. 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 Кийинки тыбышыбыз air. Air. Жана R. Жана бул R созулма R'ны айтсак, R тыбышы келип чыгат. Air дифтонгу. Air. Air. Жакшы. Кийинки тыбышыбыз O. 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 И акыркы тыбышыбыз ow. Ow. Ow деп аталат. Ow. Дагы бир жолу кайталайм. I, oi, ear, or, air, o, жана ow. Ушу менен балдар, биз бүгүн үндү тыбыштар менен тааныштык. Эгерде жакшы үлгүрбөй калган болсоңор, видеону кайра артка тартып, бир нече жолу угуп, жакшы дасыккыла. Менин каналыма жазылып, колокольчикти басканды унутпаңыздар.